Тез арада, чукул арада жогорку кеңеш кезексиз жыйналып, конституцияны өзгөртөм дегенде жыйнайт го кезексиз. Же өздөрүнө керектүү болуп калганда жыйналышат го кезексиз. Кезексиз түрдө жыйналып, көз карандысыз комиссиянын түзүлүшүн талап кылышыбыз керек. Ошол комиссия барып, башынан аягына чейин аябай терең изилдеп чыгышы керек. Бүгүн бул маселе изилденбей турган болсо, тарых алдында баары бир эртеби кечпи изилденет. Ошондуктан мен чакырып кетем. Тийиштүү болгон мамлекеттик органдарды жана кайдыгер эмес элдин өкүлүбүз деп отурган, көкүрөгүнө значок тагып жүргөн азаматтарды, келечекте президент болот элек, президент болгубуз келет деп, микрофону бар колунда, астында трибунасы бар азаматтар бар. Эгерде бүгүн унчукпай, бүгүн кайдыгер болуп, бүгүн менин жумушум жок деп отура турган болсо, эртеңки күндө аларга дагы мамлекеттин келечегин тапшыруу өтө опурталдуу болуп калат. Эмне себептен камера, видео камерасы бар, камерага котордук деген. Ошол эми видео камерасы бар, камерада эртеңки күнү свет өчүп калды, же болбосо ошол убакта камераларды ремонт жүргүзүлүп аткан дегендер болуп, баякы видео камера коюлган камерада биздики камера иштебей калат деген шылтоону айтып чыгышабы деп ошондо күмөн болуп атабыз да. Видеосун биз талап кылып атабыз. Ошо эмне үчүн СИЗО бирге киргизди? Эмне себептен шашылыш ушу киргизиш керек эле, эмне үчүн КМГга кармабады? Азыр эми мен ушинтип кармалып тияка 47 абакка түшүп калгандан кийин 47 дагы бул зона, бул да түрмө. Жолдошумду үй камагына болбосо дагы больницага, башка больницага которуп бергенин талап кылайын деп турам да. Мен дагы деле жолдошумдун ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч келип атканын сезип, билип турам. Ну, получилось так, что когда вчера в 5 утра, да, его обнаружили, что он себя порезал, сокамерники вызвали медицинскую службу, вызвали дежурных, фельдшеры, которые работают в СИЗО-1, оказали ему первую помощь, потом вызвали скорую помощь, на скорой помощи его отвезли в 47-ю больницу, там его зашили, все эти раны обработали. Соответственно, ну, после этого к нему приходили, насколько мы знаем, да, и сотрудники аппарата омбудсмена, и сотрудники спецпрокуратуры, и адвокаты его посетили, и депутат Жагаркой Кенеша у него был, и представители НПО, которые имеют право доступа в нашей колонии, да, и они все с ним беседовали, вот, и он всем им объяснял, что он сам себя порезал для того, чтобы как бы привлечь внимание к тому, что задержанный находится в СИЗО-1 его сыновья и его родственники. Вот это основная причина, почему он пошел на этот шаг, как бы он объясняет это. В самой камере видеокамеры нету, камера есть в продоле. Вот, поэтому то, что внутри, обычно в камерах у нас довольно-таки дорогая вещь, поэтому в камерах видеонаблюдения не имеется. Скажем так, что сокамерники не имеют отношения к криминальному миру, к черному миру.